Жалал Абад шаарынын Борбордук аянтына 25 метрлик балаты орнотуу иштери башталды. Жылдагыдан айырмаланып, бул жылы жандуу эмес, жасалма балаты коюлат. Бул идея жаратылышты коргоо, экологияга аяр мамиле жасоодон улам келип чыкты. Балатыны куруу иштери декабрь айынын ортолоруна барып жыйынтыкталат. Ал эми шаар тургундары быйыл жаңы жыл майрамы өзгөчө белгиленерине ишеним артып турган чагы. Даярдыктар эрте башталганы жана балатынын бийиктиги көпчүлүктү ушундан үмүттөндүрүүдө. Шаар тургундары деле жасалма балатыны орнотуу жакшы демилге экенин Анткени өсүп турган арчаларды кыркуу табиятка зыян келтирет. Анан калса 1 ай турган соң керексиз болуп калат. Эми кийинки жылдарга да быйыл алынган жасалма балат орнотулса, каражат да үнөмдөлөт. Ал эми быйыл жаңы жылга карата шаарды жасалгалоо иштерине жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 300 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Анын 1 миллион 500 миң сомуна балаты жасалса, калган каражат шаардын жасалгалоосу үчүн иштетилет. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаарында биринчи жолу 25 метрдик балаты жасалууда. Жыл сайын балатынын бийиктиги 18 метрден 20 метрге чейин гана болуп келген. Былтыркы жылдан өткөн жылдарга гана быйылкы жылдын айырмасы, биз мурунку жылдары Токой чарбасынан мындай живой елка алып келчү элек. Каркас жасап, ошол живой елканы ошо сайып чыкчу элек. Анан эми жылгы эле барып өсүп аткан мени кыркы бериште туура келбейт эми жаратылышка. Ошого баягы Ош Бишкек шаарына дагы эле искусственный елка коёюк деп чечтик. Бул нөлдөн каркасынды азыр көрүп турасыңар, ушундай металлический жасалып, бул собрать этилип, узундугу, бийиктиги 25 метр болот. Ушул жаңы жылда балаты 25 метрге болгон болсо, бул жакшы көрүнүш. Себеби Кыргыздан тоолору бийик да. Буну эгерде биз оң жагын алып караган болсок, бул улуулук, бийиктик деген сөз. Балатыны кыйбастан ушул искусственный кылганы аябай жакшы.